Өзүңөр билесиздер, азыр Сузакта чоң өзгөрүүлөр болуп атат, чоң курулуштар болуп атат. Ушулар жөнүндө азыр Сузак айылдык кеңешинин депутаты Жамшитбек Урмановдон маалымат алабыз. Бир ай ичи өкмөт, депутаттар бардыгы чогуу иштешти, бара турган жерлерге барышты, мектепти, детсадты бардыгына барып 2025-жылга бюджет бекитилди. Эң алгач бюджеттин киреше булактарын көбөйтүү жөнүндө бардыгы ой жүргүзүп, эң алгач ушул биз турган жерде сиздерге бир анонс кылып кетсем, тез арада 3 этаждуу чоң базар курулат, заманбап базар. Бул мамлекеттин, айыл өкмөтүнүн өзүнүн акчасыга курулат. Алдын ала буга 50 миллион акча каратылган. Жетпесе дагы булактардан караштырып, бунун толугу менен тез аранын ичинде бүткүзгөнгө аракет кылабыз. Кудай кааласа, депутаттардын, айыл өкмөтүнүн көзөмөлүндө болот. Буюрса, Сузагыбызда заманбап соода борбору курулат. Депутаттар чоң жакшы бир сунуш менен чыккан. Бул жерде курулган базарды ушул эле биз айткан ушул дүкөндөрдүн ээлери бузулгандан кийин аларды деле зыянын каптоо үчүн, тез аранча зыяндарын толуктоо үчүн, билесиңер, кээ бирлер $10.000, $30.000 ар түрдүү дүкөндөрүн берип, элибиз ушу жалпы элдин кызыкчылыгын ойлоп, Сузактагы бир эле ушу 10-20 адам өздөрүнүн эле ойлобостон, жалпы кызыкчылыкты ойлоп, ушул жерге өздөрүнүн дүкөндөрүн ушул жерге магазин салганга, чоң базар салганга берип жатат. Эми алгач ушулар үчүн жер берилет. Ошо жерин жоготконлор үчүн жер берилет. Андан кийин тургундарды, ушу Сузак айыл өкмөтүнүн жашоочуларынын иш менен, жумуш менен камсыз кылуу максатында Сузак айыл өкмөтүнүн тургундары кайсы бир айылдан болбосун бардык үчүн экинчи орунда ушуларга жер берилет. Соода жерлер берилет. Андан кийин республиканын аймагынан келген бардык соода кылам дегендерге берилет. Андан кийин жакынкы чет өлкөдөн, Фергана өрөөнү боюнча келген соодагерлерге келишим менен мамлекет тарабынан соода кылганга жер берилет. Ушул эле больницанын алдындагы жол, кире бериштеги жол чоңоет, баарыңарга белгилүү. Аерге эскертүү кагаздарын берип кеткен өкмөт тарабынан бузулушту баштайт. Ушул жерде соода жерлерин жоготкондор буюрса дагы иштерин улантуу үчүн больницанын алдындагы мончонун артында чоң базарча салганга депутаттар тарабынан колдоо көрсөтүлдү. Соода кылам дегендер ушул жерге кирип, жер алып, жай алып, ушул жерде соодаларын улантса боло берет. Депутаттар бюджетти бекиткенде мурда депутаттык группалар менен атайын ар бир бала бакчанын, айыл өкмөтүнүн карамагында турган бала бакчаларга жана мектептерге барып, ушул жерде эмнелер аз, эмнелер жетишпейт, ушул нерселерди текширип, эң алгачкы, эң керектүү нерселерге акча ажыратып, миллиондогон акчаларды ушу бала бакча менен мектептерге ажыратылды. Андан сырткары доордун талабына көрө, президенттин тапшырмасына көрө, Кыргыз автоном областынын түптөгөндө тарыхта өткөн, анан залкар жазуучулар, ушундай ар түрдүү саясий ишмерлер тарыхта өткөн, ушулардын элесине мектептердин аттарын өзгөртүү чогулуштарына катышып, мектептердин, көптөгөн мектептердин аттары өзгөрдү. Аны ушул айылдык кеңеш колдоп берди бардыгын. Жакын күндөрдө өзүңөр угасыңар, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атына, Касым Тыныстановдун атына, Алыкул Осмоновдун атына көптөгөн мектептер аталышты баштайт. Депутаттар жалпы элди ойлоп, тамарка салыгын өзгөрткөндө бир нерсеге токтолушту. Мыйзам боюнча же 100 сом, же 50 сомго сунушталган болчу тамарка салыгы. Биз элдин төлөө кубаттуулугун эсепке алып, жалпы депутаттар 50 сом тамарка салыгына, бир сотук үчүн тамарка салыгына бекитип беришти, колдоп. Ушуну бир үйгө мисалы үчүн 6 сотук
үй болса 300 сом гана бир жылда тамарка салыгы төлөнөт. Ошо менен эң минималдуу төлөмдү депутаттар кармап калышты. Урматтуу айылдаштар, жакын күндөрдө ошо артымда турган дүкөндөр, базарлар тез аранын ичинде ээлери бузуп, тапшырып, өздөрү алып чыгып кетет. Буга айыл өкмөттүн аппараты катуу иштеп атат, көрүп жатасыздар. Бир жума мурда эле 13 числого, февралга 25 жыл мөөнөт берилген. Бардыгы мына жалпы элдин кызыкчылыгын ойлоп, дүкөнчүлөр, соодагерлер бардыгы дүкөндөрүн бузуп алып чыгып кетип атат. Буюрса, бардык ушул магазиндерин, дүкөндөрүн, соода ошол жерлерин жоготкон бардык соодагерлерге жаңы курула турган ушул жердеги 3 кабаттуу буюрса чоң соода борбору, заманбап базардын ичинен бардыгына жер берилет деп мамлекет кепилдик берип жатат. Жакында алына турган дүкөндөр дегенде алгач достор, урматтуу көрөрмандар, ушул жерлер арыктын алдында курулган, арыктын ошо чекелеринен берип жиберген жерлер, ушулар бардыгы бузулат. Ушул бузулгандан кийин ээлерине ушул соода кылганга жаңы базардын ичинен жер берилет. Курулуп жаткан жол ушул эле бардык болуп жаткан өзгөрүүлөр лично президенттин Садыр Нуркожоевичтин жана Камчыбек Кыдыршаевичтин эрки менен, саясий эрки менен, чечкиндүү аракеттери менен, ишмердүүлүгү менен болуп жатат. Ушул күнгө чейин эч ким мындай чоң эл аралык деңгээлдеги жолдор курган эмес. Буга эч кимдин тиешеси жок. Түздөн түз Минтранс тарабынан мамлекет республикалык бюджеттен жумшалып атат бул жерге. Толугу менен ушул жерге ушул тараптан сарптанып атат. Президент айткандай, Минтранстын балансына кирген ар бир жол, мисалы үчүн Сузактагы Мадмарата, Дакан Палуан, Алымжан Юнусов, Бадалов көчөлөрү, жана Домата көчөсү, ушул эле Благовещенкадагы чоң жол бардыгы Минтранстын балансында турган жолдор эл аралык деңгээлге жооп бере турган болуп, чоңойтулуп, жаңыланат. Буюрса, жакын келечекте бардык көчөлөрүбүз чоңоюп, жаңыланат. Көптөгөн тургундардын атынан президентке жана Камчыбек Кыдыршаевичке өзүбүздүн чоң бир ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Урматтуу сузактар, депутаттар эмне эле иштер кылып атат деген сурооңор болсо керек баарыңарда. Мен ушул коллегаларым жөнүндө бир оюмду, өзүм күбө болгон оюмду айтып кетейин. Бардык Сузак айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин депутаттары катуу иштеп атат. Шайланып келген округтарда талаштар болуп, арыздарды эсепке алып, биз шайлоочуларыбыздын кызыкчылыгын талашып бири-бирибиз менен ошол эле мына жакында 2025 жылга бюджет бекитилди. Ошого жараша бардык коллегаларыма чоң рахматымды айткым келет. Ушул эле учурда жазган арзыңарга көрө өзүңөр шайлаган округдун депутаттарынан бүгүн мына ошол эле Шебен, Шагал, Сталбалар, Латоктор ушуларды талап кылсаңар болот. Буюрса, тез аранын ичинде айтылган мөөнөттө буюрса жеткизип берет. Аткаруучу бийлик бул айыл өкмөттүн аппараты жеткизип бергенди же болбосо сатып алып бергенди ар дайым кепилдик кылып, ар дайым камсыздап турат. Ушул эле учурда жергиликтүү бийликке, менин коллегаларым Сузак айыл өкмөтүнүн депутаттарына бардыгына чоң ушул эмгек үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Тез арада Кудай кааласа быйыл көптөгөн жерлер шагыл төшөлөт, көптөгөн жерлерге столбалар коюлат, көптөгөн жерлерде шарттар жаратылат.